Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тили сабагы. Ырды кунт коюп уккула. Кайсыл мезгил жөнүндө сөз болуп жатат? Ойлонуп көргүлө. Ак кардан ичик жамынып, көк муздан шуруу тагынып, адашпай келет жыл сайын, калганда кышты сагынып. Балдар, бул ыр кайсы мезгил жөнүндө? Ооба балдар, кыш мезгили жөнүндө. Азыр кайсы мезгил? Азыр кыш мезгили. Демек балдар, биздин бүгүнкү сабактын темасы дагы кыш мезгили деп аталат экен. Бүгүнкү сабактын жаңы сөздөрү менен таанышалы. Менин аркамдан кайталап тургула. Суук боло баштайт. Күн суук боло баштайт. Айлана тазарат. Кышында айлана тазарат. Чана тебишет. Балдар чана тебишет. Биринчи белгиси. Кыштын биринчи белгиси күн суук болот. Айлана чөйрө. Кышында айлана чөйрө тазарат. Дөбөгө жөнөшөт. Балдар дөбөгө жөнөшөт. Канаки балдар, азыр сүрөттү карап суроолорго жооп беребиз. Сүрөттө кайсы мезгил тартылган? Сүрөттө кыш мезгили тартылган. Кышында аба ырайы кандай болот? Кышында аба ырайы суук болот. Эмне жайт? Кар жайт. Жакшы балдар. Эмесе балдар, сүрөттү карап, кыштын белгилерин дагы бир жолу кайталайлы. Кышында күн суук боло баштайт. Кар жайт. Кышында айлана тазарат. Ал эми балдар кышында эмне кылышат? Балдар чана тебишет. Кар киши жасашат. Лыжа тебишет. Келгиле балдар, текст менен иштеп көрөлү. Биздин текст дагы кыш мезгили деп аталат. Бул текст силердин окуу китебиңердин 86 бетинде жайгашкан. Текстти кунт коюп уккула. Тексттин аягында тесттик тапшырмаларга жооп беребиз. Жыл 4 мезгилден турат. В одном году 4 времени года. Алар жаз, жай, күз, кыш. Это весна, лето, осень, зима. Жылдын ар мезгили өзүнчө кооз. Каждое время года по-своему красиво. Кыш мезгили күздөн кийин келет. Зима наступает после осени. Кыштын биринчи белгиси күн суук боло баштайт, кар жайт. Первый признак зимы становится холодно, идет снег. Айлана чөйрө тазарып, ак жамынат. Окружающая среда очищается и покрывается белым снегом. Балдар сүйүнүшүп, лыжа, чана, конькилерин алышып, дөбөгө жөнөшөт. Дети радуются, берут лыжи, коньки, санки и отправляются на горку. Кышында жаңы жылды тособуз. Зимой встречаем Новый год. Балдар, силер текстти жакшы түшүндүңөргө деп ойлойм. Ошондуктан азыр тесттик тапшырмаларды аткарып, аларга туура жоопторду издейбиз. Бир жылда канча мезгил бар?
2, 3 же 4 мезгилби? Ойлонуп жооп беребиз. Bir жылда 4 мезгил бар. Экинчи суроо. Кыш кайсы мезгилден кийин келет? А. Күздөн кийин. Б. Жайдан кийин. В. Жаздан кийин. Туура жооп күздөн кийин. Үчүнчү суроого жооп беребиз. Кыштын биринчи белгилери кайсылар? А. Күн ысык болот, жаан жаайт. Б. Күн суук болот, кар жаайт. В. Күн салкын болот, кар жаайт. Туура жооп күн суук болот, кар жаайт. Азаматсыңар балдар. Эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы. Bir жылда 4 мезгил бар экен. Алар жаз, жай, күз, кыш. Кыштын биринчи белгиси күн суук болот, кар жаайт. Балдар чана, коньки, лыжа тебишет. Кар киши жасашат. Кышында жаңы жылды тособуз. Азаматсыңар балдар, мынакей силер кыш мезгили жөнүндө маалымат алдыңар деп ойлойм. Эмесе бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Үйгө тапшырма. 86 бет 5 көнүгүү. Сүйлөмдөрдү кыргыз тилине которуп дептерлериңерге жазгыла. Жаңы сөздөрдү сөздүккө көчүрүп жазгыла жана жаттагыла. Келерки сабакта жолугушканча саламатта калгыла.